Кыргызстан социалдык тармактарды активдүү колдонгон өлкөлөрдүн катарында. Анткени интернет күнүмдүк жашоонун бир бөлүгүнө айланып, маалымат алмашуу процесси сутка бою жүрүп турат. Эл өкүлү Улан Примов социалдык түйүндөрдү мамлекет тарабынан көзөмөл кылуу керектигин көтөрүп, өкмөттү тийиштүү мыйзам долбоорун даярдоого чакырды. Ушак, жалган маалыматтар таркап атат. Ушуга бөгөт коюу, туура маалыматты берүү тууралуу социалдык тармактарды бир жалпы маалымат каражаттарынын катарында бир кароо, же болбосо кандайдыр бир чектөө жаатында мыйзам долбоорун сиздер сунушташыңыздар керек. Депутаттын мындай сунушуна айрым кесиптештери толук кошула бербейт. Анткени интернет айдыңын чектөө жана көзөмөлдөө мүмкүн эмес. Эгер кайсы бир адамдын аброюна шек келтирген жалган материалдар жарык көрсө, аны сот аркылуу гана чечип алуу жетиштүү. Эми азыр сот бар да. Соттун аркасы менен деле эгер туура эмес мындай жалган жала жаап үстүңөн бир жаңылыктар чыгарып атса, сен ал эмеге кесипке деген сотко бере аласың да. Мен ойлойм бул ушундай суроолор сот аркылуу эле чечилиш керек. Социалдык түйүндөргө көзөмөлдү күчөтүү керек деген демилгеге коомчулук кайчы пикирлерди айтып жатат. Бул кадам өлкөдө сөз эркиндигин чектеп, интернетте ой пикирин айткан колдонуучулардын укугун чектөө деп түшүнүшөт. Бирок мыйзам чегинде жарандардын маалымат алмашуу укуктарын чектөөгө болбойт. Маалыматты аркылуу өзүбүздүн оюбузду билгизебиз, өзүбүздүн пикирибизди билгизебиз. Ошон үчүн бул жакта ар бир адамдын укугу бар. Ошол информация алганга дагы, ошол өзүнүн ой пикирин айтканга дагы укуктуу да. Ошон үчүн ал жактан чектөө андай киргизгенге болбойт. Парламент трибунасынан жаңырган мындай сунуш коомчулукка желдей тарап, талдоочулардын сынына кабылды. Интернет желелери Кыргызстанда болбогондуктан аны көзөмөлдөө кыйын. Керектүү мыйзам кабыл алынган күндө деле аны ишке ашырууга бийликтин финансылык абалы жол бербейт. Ошол социалдык тармактарда мамлекеттин саясатына, элге, республикага каршы саясатты жүргүзүп аткан кишилерди, күчтөрдү, ар кайсы топторду, чалгындоо центрлердин бизге каршы жасаган иштери, террористтердин уюмдарын колдоп аткандарды таап, аныктап, анан адресный сокку бериш керек. Демократия аралына айланган Кыргызстанда парламент жана өкмөт көтөрүп жаткан демилгени социалдык тармактарды жабууга болгон аракет экендигин жаранды коом өкүлдөрү айтышууда. Бул эл аралык деңгээлде сөз эркиндигине басым жасап, өлкөнүн аброюна кедерги тийгизерин айтып кооптонушууда. Гүлзара Бакаева, Рустам Алымбаев, Ынтымак, Бишкек шаары.